Президент Садыр Жапаров 15 мартта Анкара шаарында Түркия Республикасынын президенти Режеп Тайып Эрдоган менен жолугушту. Өлкө лидерлери кыргыз-түрк эки тараптуу жана көп тараптуу кызматташуунун кеңири чөйрөсүн талкуулап, саясий, соода, экономикалык жана башка тармактарда байланыштарды чыңдоого өзгөчө көңүл бурушту. Режеп Тайып Эрдоган Садыр Жапаровду жылуу кабыл алып, ушул жылдын февралында Түркияда болуп өткөн жер титирөөнүн кесепеттерин жоюуга көрсөткөн жардамы үчүн кыргыз тарапка ыраазычылык билдирди. Тактап айтканда, жиберилген куткаруучулар тобу жогорку кесипкөйлүгүн көрсөтүшкөн. Мындан тышкары ал көрсөтүлгөн гуманитардык, каржылык жардам жана кыргыз тараптан жөнөтүлгөн мобилдик оорукана үчүн ыраазычылык билдирди. Түркиянын президенти Садыр Жапаров тараптан колдоосун сезип жатканын, ал биринчилерден болуп көңүл айтуу үчүн телефон чалып, Бишкектеги Түркиянын элчилигинин имаратында көңүл айтуу китебине өзү жазуу калтырганын белгиледи. Түрк эли үчүн бир тууган кыргыз элине мындай колдоо күч-кубат берет. Соода, экономикалык кызматташтык маселелерине токтолгон Режеп Тайып Эрдоган эки өлкөнүн ортосундагы соода жүгүртүүнүн өнүгүү динамикасын канааттануу менен белгиледи. Бүгүнкү күндө Түркия менен Кыргызстандын ортосунда товар жүгүртүү оң динамикага ээ болуп 26%га өстү. Келечекте бул көрсөткүчтү 2 миллиард АКШ долларына жеткирүү максаты коюлган. Ошону менен бирге Түркиянын президенти Түрк инвестициялык фондун түзүүнү жана анын Бишкекте аймактык өкүлчүлүгүн ачууну колдой турганын баса белгиледи. Өз кезегинде президент Садыр Жапаров Түркияда болгон жер титирөөлөрдүн кесепетинен көптөгөн адамдардын курман болгондугуна байланыштуу дагы бир жолу көңүл айтты. Мамлекет башчысы боорудош Түрк эли менен бирге чын дилден аза күтүп, жабыр тарткандардын тезирээк сакайып кетишин кааларын белгиледи. Садыр Жапаров Түркия табигый кырсыктын кесепеттеринен тез арада калууна келип, бул оор сыноодон татыктуу чыгаарына ишеним билдирди. Өлкө башчы каргашалуу мезгилде жалгыз калган жок. Бүткүл дүйнө коомчулугу, анын ичинде Кыргызстан кайгыны тең бөлүшүп, колдоо көрсөтүп, издөө куткаруу топторун, гуманитардык жардамды жабыркагандарды убактылуу жайгаштыруу үчүн чатырларды жөнөтүштү. Президент Садыр Жапаров кыргыз эли боорудош Түркияны колдоого дайым даяр экенин белгиледи. Ал ошондой эле ушул жылдын 14-майына белгиленген президенттик шайлоону ийгиликтүү өткөрүүнү каалады. Мындан тышкары Садыр Жапаров экономикалык кызматташтык боюнча өкмөттөр аралык комиссиянын кезектеги жыйынын жакынкы аралыкта өткөрүүнү сунуштады. Кыргызстан өз ара сооданы көбөйтүү үчүн түрк тарап менен жигердүү иштөөгө жана өз ара аракеттенүүгө ниеттенүүдө. Тараптар эки тараптуу стратегиялык кызматташтыкты мындан ары чыңдоо, ошондой эле эки өлкөнүн туруктуу өнүгүүсүнө, стабилдүүлүгүнө жана гүлдөө өнүгүшүнө көмөк көрсөтүү максатында дүйнөлүк аренада диалогко жана кызматташууга умтула тургандыгын ырасташты. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Шаньдун провинциясынын элдик өкмөтүнүн тышкы иштер боюнча канцеляриясынын жетекчиси Цай Цзянзин башында турган кытайлык делегацияны кабыл алды. Бул тууралуу Министрлер кабинетинин маалымат кызматы билдирет. Ошондой эле делегациянын курамына Шунтонг Бус компаниясынын башкы директору Пенфен жана Шунтинг Бус Overseas маркетинг компаниясынын башкы директору Чу Юнху жана башка Кытай корпорацияларынын өкүлдөрү кирди. Жолугушуунун жүрүшүндө эки тарапты кызыктырган бардык тармактар боюнча Кыргыз-Кытай кызматташтыгынын маселелери талкууланды. Тагыраагы тараптар Бишкек шаарынын мэриясы үчүн Кытай Эл Республикасында чыгарылган 1500 автобус алуу маселесин талкуулашты. Министрлер кабинетинин башчысы жогорудагы долбоорду ишке ашырууда Бишкек шаарында тейлөө борборлорун ачууга өзгөчө көңүл буруу керектигин белгиледи. Өз кезегинде Кытай Эл Республикасынын делегациясынын өкүлдөрү айтылган пикирге макулдугун билдирди. Кытай Эл Республикасы биздин негизги соода өнүктөштөрүбүздүн бири. Биз өз ара сооданы өнүктүрүүгө жана биргелешкен долбоорлорду илгерилетүүгө кызыктарбыз. Биргелешкен долбоорлор анын ичинде Борбор калаанын тургундарын жана конокторун ыңгайлуу коомдук транспорт менен камсыздоого багытталган долбоорлор биздин кызматташуубузду бекемдейт деп ишенем, деди Министрлер кабинетинин төрагасы.